Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсыз бардактуу угарман, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдиманова тааныштырам. Баткенде бир жумада 1098 жол эрежесин бузган айдоочу аныкталды. Баткенде бир жума ичинде 1098 жол эрежесин бузуу фактысы катталды. Бул тууралуу Салам медиага облустук милициянын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалымат катчысы билдирди. Маалыматка караганда, тийиштүү документтери жок автоунаа башкарган 18 айдоочу, мас абалында унаа башкарган 28 айдоочу, белгиленген ылдамдыктан ашырып айдаган 95 айдоочу, терезесин мыйзамсыз караңгылаткан 1 айдоочу аныкталган. Башка ар кандай жол эрежесин бузган 984 фактысы катталган. Ар кандай жол эрежелерин бузгандыгы үчүн 111 автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулган. Бакыт Төрөбаев Сүлүктүүдөгү кап заводунун иши менен таанышты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Сүлүктүү шаарындагы Сүлүктүү Бакай кап заводунун ишмердүүлүгү менен таанышты. Бул тууралуу облустук бийликтен билдиришти. Ага ылайык Бакыт Төрөбаев жеке ишкерлердин аракети менен кап заводунун ачылышы өнөр жайлуу Сүлүктүү шаарынын өндүрүүчүлөрүнүн муктаждыгын жеңилдетип, жергиликтүү тургундар үчүн жумуш орун болгону баалоого арзыйт деп белгиледи. Учурда ишканада күнүнө 18 000 дана полиропилен каптары өндүрүлүп, аймактагы муктаждыкка пайдаланууда. Тагыраагы көмүр өндүрүү, экитаж чыгаруу жана дан эгиндерин сактоо үчүн кеңири колдонулууда. Заводду ачууга 45 миллион сом жумшалган. Анын ичинен 11 миллион сому Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунан каржыланган. 34 миллион сому жеке ишкер Каныбек Исмаиловдун өздүк салымы болгон. Бул ишкана 75 кишини жумуш орду менен камсыз кылган. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев Кара Булак айылынын жергиликтүүлөрү менен жолугушту. Бул тууралуу райондук бийликтен билдиришти. Маалыматка караганда, жыйынга тиешелүү мекеме ишканаларынын жетекчилери, айыл тургундары катышып, айылдагы жер, суу, турак жай, электр энергиясы боюнча маселелер көтөрүлдү. Жоробаев көтөрүлгөн маселелер боюнча тиешелүү жетекчилерге убагында чечүү тапшырмасын берди. Баткенде жолбун иттер атылууда. Баткен районунун аймагында кароосуз жүргөн жолбун иттер жана жапайы чөбөрөлөр атылууда. Бул тууралуу райондук бийликтен кабарлашты. Бул аракет жолбун иттер көбөйүп, район тургундарынын коопсуздугун коркунучун жаратпоо үчүн жана ар кандай паразитардык оорулардын жайылуусуна бөгөт коюу максатын көздөйт. Баткен райондук ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча башкармалыгынын район аймагында жугуштуу ооруларга каршы эмдөө жүргүзүп жатат. Учурда район эпизоотикалык абалы туруктуу, инфекциялык оорулардан таза. Кыргызстанда орточо айлык акы 33 000 сомду түздү. Кыргызстанда 2023 жылы орточо айлык акы 33 258 сомду түздү. Бул тууралуу брифингде Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Керималиева билдирди. Анын айтымында айлык акы көлөмү 2022 жылга салыштырмалуу 2,3% өскөн. Эң олуттуу өсүш мамлекеттик башкаруу, коргонуу, социалдык камсыздоо, суу менен камсыз кылуу жана тазалоо, ошондой эле кыймылсыз мүлк, дүң жана чекене соода, унаа жана мотоцикл оңдоо, курулуш жана маалымат тармагында байкалган, деп белгиледи Керималиева. Баткен районунун 90 жылдыгына карата иш-чара өттү. Бул тууралуу райондук бийликтин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык 90 жылдык мааракеге байланыштуу Баткен райондук балдар чыгармачылык үйүндө Өрүксарлуу мекеним 90го толду Баткеним аттуу райондук семинар өттү. Семинарда чыгармачылык үйдүн окуучулары мугалимдерге жана окуучуларга салттуу эмес техника менен сүрөт тартуунун бир нече жолдорун үйрөтүү, кыска убакытта сүрөт тартуу жана түрдүү мастер-класстарды көрсөтүлдү. Андан соң балдар чыгармачылык үйдүн окуучулары тарабынан концерттик программа тартууланды. Белгилей кетсек, Баткен районунун түзүлгөндүгүнүн 90 жылдыгына карата түрдүү иш-чаралар район аймагында бардык айыл аймактарда билим берүү мекемелерде өткөрүлөт. 12 февралга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.